Assalomu alaykum. Hava T2. T2 466 gücü. Alüminyum diska. Kamera bar. Original zavod diska sırlары менен эч кандай сырлаган, корлогон башка иштер жок. Бул эки бак. Мындан bir тарабы бир, мынагы бир. Машина ман мотордо турат. Ман мотордо турат. Карка моторларынан эч кандай маяктан абал жок. Дөңгөлөктөр бир 80%. Ресор. Машинанын абалы жакшы. Мен өзүм айдап көрүп анан видеого тартып атам. Артқы дөңгөлөктөрүн бардыгы окшош абалда. Автономка бар экен, мына жерге орнотуп койгон экен автономка. Май куюучу багы. Ушундай. Машина 20-жылдын машинасы. 20-жыл 5-ай заводдон чыккан. 20-жыл 10-ай Кытайда растамашка калган. Машина мыналарга да кандай чырак фаралар бекитип коюптур. Машина өтө сонун экен. Мен алып көрдүм. Ички салондору механика, кондиционер коюлган. Ички салондору аябай таза. Камера бар. Пирабегин эч кандай артка түрдүргөн абал жок. 446.471. Бул базардагы машиналардын көбүнчөсү пробегтерин артка түрдүрүп коюшат. Бул эч кандай түрдүрүлбөгөн. Эмнеси бар ошондой. Машинанын состояниясы өтө жакшы. Хова 380. Мына самосвал. Мен мындай машинаны жолуктурган жокмун бучакка чейин. Эмнеге десеңер 2019-жылкы машина экен. Кыр менен сыр менен калып кетти ушул жерде. Көрдүңүздөрбү? Мен көрсөтөм азыр. Моторларын караңыздарчы. Эч кандай жууп тазалабадым. Койгон жеринен тартып атам. Мындай заводская машина. Оңой менен учурабай тургандарын. Ушундай калып кеткен. Соонун заводская самосвалга керек болсо байланыш кылыңыздар. Рамалары эч кандай. Туруп кетиптир да ушул жерде желе басып. Бул бечараны бир жууп коюш керек экен, болду. Кылганы бүттү. Пак желелеп кеткен. Моторлорун караңыздарчы. Бир маяккан жер жок. Желе баскан майдан жатат. Ушул бечараны алып кетип жумушка салыңыздарчы. Ички салыңыздар. 10 канча миң пробег жүрдү дейт. Азыр километр отуруп калыптыр. Мен ачып көргөн жокмун да. Ички салондорунда. Караңыздарчы. Şu alalım karşında машина. Şunu заводская машина. Hova T2 463. Машина 21-жылдыкты. Ички салондору механика. On 770 kilometre. Машина өтті жаңы.